Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Азыркы учурда Кыргызстанда жана Москвада ушул президенттик шайлоого талапкерлер өзүнүн мыйзам БШК талап кылган 30 000 колду жыйнап жатат. Ошондой эле биз дагы Москвада ушу Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары ар бир метролордо кол топтоп жүрөбүз. Ошолордун ичинен эле биздин эжелерибиз, мисалы, ушу эжелерибиз кол топтоп жүргөндө каяктан Садыр Жапаровдун колдоочуларыбы, кимдин колдоочулары ушулар келип эжелерин мойнунан кармап, ушундай Садырды колдогула деп, Садыр үчүн кол топтогула деп ушуларга ушундай зордук көрсөткөн. Биз, мисалы, мен өзүм апам Адахан Мадымаровду колдойт. Адахан Мадымаровду колдоп, бул дагы эртең кол топтоого чыга турган болсо, апам кол топтоого чыга турган болсо, ушинтип келип апама бирөө зордук көрсөтө турган болсо, мен мыйзамына да карабайм, башкасына карабайм. Апамдын өзүмдүн карындашым үчүн бардык нерсеге даярмын. Ошол нерсени биздин кыргыздын балдары ушундай нерсе кылганын айтып чыккан жок. Ошо айтып чыкканды бир гана биздин Оразайым Нарматова деген кызыбыз айтып чыкты. Ошону биздин Facebook'ta отурган телефон батыры дейбизби, башка дейбизби, ошолор 3 күнүн ичинде жооп бергиле айткан сөзүңө деп атасыңар. Биздин Кыргызстанда өзү азыркы учурда мыйзам барбы? Мыйзам иштеп атабы? Азыр биздин 120 депутатыбыз дагы мындай айтканда легитимсиз отурат. 28 октябрда булардын мөөнөтү бүткөн. Азыркы учурда эл колдоп атат деп биздин Садыр Жапаров дагы ушул мыйзамдарды бузуп ардекеге кетип атат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрыларым, сиздин фейктериңизби, зектериңиз дейбизби билбейбиз. Ушуларга өзүңүз кайрылып айтып коесузбу, кандай дейсиз, мен билбеймин. Ошон үчүн биз мындай кете турган болсок, мындай айтканда граждандык согуш чыгып кетиши мүмкүн. Урматтуу Садыр Жапаровдун колдоочулары, бардыгыбыз кыргыз эли, кыргыз мамлекетте өнүгүүсү үчүн биз мыйзамды сакташыбыз керек. Ушинтип биз энелерибизди, ушундай карындаштарыбызды ушуларга жаман сөздөр тийгизип, өзүбүз акарат кыла турган болсок, эртең кошуна мамлекетинин эркектери дагы ушул кыргыздын эркектери аялдарды колдобойт экен, көтөрбөйт экен, поддержка кылбайт экен деп алар дагы атака кылышы мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, биз бир тарапкердин, бир лидердин фанаты болбой, биз мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ойлонушубуз керек. Ассаламу алейкум. Мен өзүм мындай прямой эфир андаймындай деген жакшы түшүнө бербейм. Бирок азыр ушул жерге келгенибиздин себеби кече бир роликти көрүп калдык. Бул жерге чогулганыбыз себеби ушул Оразайымды 3 күнүн ичинде срок коюптур бир жигит. Күчүккө окшойт, билбейм ким экен. Сага кайрылам, башка сөзүм жок. Флаг тебе в руки. Колуңдан келсе кыл. Мына мен дагы сен айтам, зексин сен. Кылып аткан аракеттериң зектин аракеттери. Кто ты такой, сен 3 күн срок койгонго? Колуңдан келсе кылып ал. Эми калган нерсени сүйлөй турган болсок, мына эжелер сүйлөдү сага. Роликтери бар. Ушул апаларды уруп тур. Колуңдан келсе ошол жигиттерди сотко бербейсиңби? Кыргыздын эркек жигитисиңби? Отуруп алып, кухня-мухняда отуруп алып ролик чыгарасың. Эркек болуп, эркекке окшоп иш кыл. Колуңдан келип колдогуң келсе, консулдук каттоодон өт да барып, ошол жерден добушуңду бер. Садыр Жапаровкабы, Адахан Мадымаровкабы, Адахан Мадымаровко эле бер добушуңду, адам болсоң. Ошол сага сөз. Урматтуу кыргызстандык туугандар, боордоштор, мен дагы кыскача айта кетейин. Биз да ошо кол топтоп жүргөн кезде бул эжелерге зордук зомбулук кылып, буларды колунан телефон алып талкалап, жыгжыңдатып, түртүп, бирөөсүн жаакка чаап ийе турган болуп, ушундай бир зөөкүрлүк ишти кылган балдар. Жана биз кол топтоп жүргөн күнү дагы бизге келип алып, колубузга бланканын жула качып, силерди Садыр түбүңөргө жетет, түрмөдөгүлөр чыкты, ошолор өздөрү айтты, зектер чыкты, силерди союп кетет деп.
Анан ушул жигиттер эмне үчүн бизден кечирим сурабай кайра Ороз айымдан кечирим сурасын дешет. Уялышпайбы? Алар билди, 30 000 кол топто мыйзамда бар экенин билишти. Туура эмес иш кылгандарын билгенден кийин эмне үчүн бизден кечирим сурабайт? Ушу биздин таламыбызды талашып сүйлөп чыккан ушу чычкандай Ороз айым кызга кайра уялбай келип кечирим сурагыла деп атасыңар. Ороз айым ушу энелердин таламын колдоп сүйлөп чыкты. Керек болсо силер кечирим сурашыңар керек. Силердин кылганыңар Аллахтын алдындагы да туура эмес. Силердин да энелериңер бар. Силердин да энелериңерди бирөө ошентип жыгжыңдатып, мыйзам жолунда иш кылып аткан болсо, түртүп, сөгүп, сөздөсө кандай болосуңар? Силер кечирим сурашыңар керек болсо. Бул балдар эмне үчүн 3 күндүк срок берет? 3 күн срок берсин, чимкириктерге суроо берсин. 3 күндө кеп келе деп. Уаңар мөөнөтүңөр бүттү деп. 3 күн срок берсин райым миллионерге. Тök міне қағазынан ақчаны деп. Уялбастан чычкандай кызга 3 күн срок берип атасыңар. Эмне кылганына эме берип атасыңар, кечирим сурап туруп атасыңар. Зектеп канчадаган адамдар айтып атат. Бардыгын соттойсуңарбы? Бардыгы алыңар жетеби? Бардык кыргыздар соттогулу? Элдин баары айтып атат, зектердин заманы башталды деп. Токтоткула ушундай зомбулук көрсөткөнүңөрдү, ушундай зөкүрлүгүңөрдү. Кыргыздын уулдары да силердей болобу? Assalamu alaikum урматтуу жердештер, урматтуу достор, урматтуу колу кошуна, тууган урук, баарыңыздарга салам. Биз бүгүн бул жерге эмнеге чогулдук, эмне максат менен чогулдук, ошону мен ошол нерселердин башында болгон адам катары, ошону көргөн катары айтып өткөтпөсөм болбой калды. Бул кечеги айткан зек деген сөз каяктан чыкты, ошол боюнча да айтып кетпесем болбой калды. Биринчи могу жерде мени тааныган болсоңуздар, айтасыздар, мен биринчи Бакайга кайрылуу жасагам. Ошол кайрылуудун жыйынтыгы чыкпай калган кесебеттен ушул болуп атат да. Бакай чыкты да могу жерде сен эрге тийишиң керек деп бирөөнүн кызын шылдыңдап каткырды, күлдү. Бир эркек чыгып бирөөнү бир нерсе деп койбодуң ошол жердечи. Анын артынан келип биз отурдук, кайрылуу жасадык колдон келишинче. Ошентип жүрсөм мага кайсы күн болду сиздерге? Ошол күнү мага обедте звондашты обедте эле. Мен алыс элем. Срочно Добрынский метрого балдар келиш керек. Ошондой ызычуу болуп атат депчи. Мен келгенимде уже балдар кетип калган экен. Ал жерде келсем мына жерде мына эже бар экен. Мына мен жанымда отурат эже. Бул эже бар экен, бул эженин жанында дагы бир аял бар эле. Бул аялды барып сурадым, эмне болду десем, телефон талкаланган. Эженин өңү боз, жанында бир эже отурат. Эмне болду десем, айта албады. Жүрүңүздөр анда офиске келейик, ушул жака штабка барайлык деп. Штабка келдик. Келдим, мына жерде канча ызычуу болду. Эмне болду десек, камера жакшы телефон сынган менен талкаланып кеткен экен. Камерасы бар экен да. Бул ал жерде метродан чыккан жерде Добрынскийде камера турат, ал жерде дагы. Ал жерде бул эжелерге кол чогултуп атканда, албада келип силер мыйзамсыз жана кылтасыңар, силер Садырга каршы чыгып атасыңар, Жапаровго каршы чыктыңар деп буларга азылган. Ишо ал жерде адамдар келип кол коюп берген, кол койдурбастан бири-бирден жетелеп нара алып кеткен. А бул эжелер эптеп кол койгондор болгон ал жердечи. А бул эжеден жини келет да, видео тартат, ушундай болуп атат. Биз мыйзам жөнүндө кол чогултуп атсак, булар бизге каршы чыгып ушундай кылтат деп видео тартканда бул эжени көрүп калат. Ал баланын жүзү турат, ал баланын видеодо турат. Ал бала келип туруп эжеге азылган, мындай кылып туруп. Азылганда эже качкан, телефонго тийген, эже но жерине тийген, эже чөкөлөп кеткен. Телефон талкаланган мейли. Бул жерде бул эженин аял киши экен, кармойлуу коем, но жерден кармап туруп сүдүрөп кеткен баягы балачы, ал видеодо. Эми мен мына видеону көрүп аткандарга айтарым, мына видеону мен досторум дагы көрүп атат, мен туугандарым дагы көрүп атат, Кыргыздын аксакалы дагы жашы дагы көрүп атса айтам. Ошол жерде сенин энеңи мен сен ненең уруп жыгылгандан кийин сүдүрөсөм эмне кыласың? Кайрылуу жасайсыңбы, жасабайсыңбы? Анан мен Садыр Жапаровго кайрыларым, анан бул жерде эң жана камчыбек Ташиевге сизге кайрылайынчы биринчичи. Az бүт бийликтин колуңузда турат. Мындай айткандачы, ошол жерде сиздин апаңыз болгондо жыгылганда мен сүдүрөп кетип атсам, мени эмне кыласыз? Сот коесуз, эмне кыласыз? Өлтүргөндөн кайтпайсыз. Мен дагы ошондой апам болсо мен өлтүргөндөн кайтпайм. Биринчиденчи. Анан экинчиден кечегиде бул жерде уже биз чогулбасак болбой калды. Кайра ар нерсени кылтат.
Кече жерде Садыр Жапаровдун мага эң обидно болгон жери Кылыч Шанаевди айтты да. Бирок Кылыч Шанаевди айткан негизинде бул жерде Садыр Жапаровду билбейм мен же адашып айтып бердиби же өзүн умный сезип бердиби билбейм го. Мен айткан сөзүн айттым. Ал жерде мынтип айтты. Базымчака Кылыч Шанаев жабылсын деп бут тозуп атат деди. Ал бүтүн Кыргызстандын активдүү колдоочусу деди. Эмне обязательно бүтүн Кыргызстанга тийиштирип өтүш керек ошонун бардык? Кечеде келип туруп, Мадмаровга бул жак эл менен жолугушууда болгон нападение болду. Эми болбой калды эле. Орозайым Норматова чыгыптыр. Кече бирөө чыгыптыр. 3 күн сурок. Сен сурок койгода кимсиң сен? Сурок коёсуңбу? Ошол жердеги баягы энени сүдүрө урган балага кой. Сен 3 күн ичинде келип кечирим сура деп. Карындашым Кыргыздын кызын сен эргети деп шылдыңдадың деп туруп ошо кой сурогуңу. Биринчи келип туруп. Мына жерде мен Садыр Жапаровга дагы бийликте отурушкан. Канчбек Ташиевке да кайрылам. Если эл тополоң болуп, көтөрүлүп, эки жак болуп кырылыш атаган болсо, биринчи кезекте быйылбы, эмики жылбы каалабайсыздарбы? Чыгып келип мына жерге элди экиге бөлүнүп атасыз мына жерде. Шайлоо таптаза өткүзүп кой шайлооду. Биз шайлоого өзүбүздүн укугубуз менен барабыз, шайлайбыз, кетебиз. Эмне барып туруп ал жерде балдарын бирөөнү урат беле. Кече жерде биз кече балага кайрылуу жасадым. Чыкпай калды. Анан ошол мына элден урган бала кече эфирде отурган экен. Айттым, мени кошкун, экөөбүз сүйлөшөлү дедим. Биз урушпайбыз, талашпайбыз, жөн эле сүйлөшөйлү. Жазып аттым, кошпойт. Эгер Орозайымды биринчи сотко деп, баягы бирөө берипти, ким берем деди айткандай. Бере атабыз мен биринчи айтам, бул уруш эмненин негизине чыккан. Биринчи Бакайды берсин. Экинчи баягы энелерди урган, баягы баланы берсин. Анан үчүнчү Орозайымды берсин, биз ушту апартты житлеп алып беребиз ошол жерге. Биринчи ошолар берсин биринчи. Кайсы адам, жөнөкөй мусулман адам, жөнөкөй адам ким энени урат Орозайым кайрылуу жасагандай кайрылуу жасайт белеңер, жасабайт белеңер. Энеңер болгондо жасабайт элеңер, уруп өлтүрөт элеңер. Керек болсочу. Жасабайт элеңер, уруп өлтүрөт элеңер силер. Мен дагы ошондой уруп өлтүрөт элем ошончу. Ошондо бул жерде кайрылуу болгон. Эми 3 күн сурак бердим. Сурак бересиң, ошол ургандарга сурак бер. Сурак бересиң, 120 отурат ана жерде, кетпей эле ошол боюнча. Ошолорго сурак бер, мынча күн ичинде кетип кал деп. Сурак бере турган болсоң. Кел ал 3 күн ичинде сурак берем. Кечирим сура. Эч ким кечирим сурабай сен. Кечирим сурат атаң сен. Сен сурат атаң 120 кечирим сурат. Чөкөлө. Анан алып кел. Болбойт. Мурунку мыйзам дагы болот. Муну дагы элге тандоо коюп атат. Президентти тандайсыңарбы же депутаттык тандайсыңар деп. Эл бүттүк президентти тандайм деп айтат. Ал тандоодо эме көрдүңөр биринчи. Булар болгон президент деген сөз менен эле элди ичинде эч кимди оккан жок. Ичинде толгон токой жатат. Садыр Жапаров президент болот эмиш, муну айтым боюнчачы, өзүн 16 жылга, биринчиси 6 жыл, кийинкиси 5 жылдан 16 жылга шайлана деген. Бүт министри бүттүгүн Садыр Жапаров өткөн өкмөт эч нерсе койбойт деген депутаты. Аны оған жооп деле бербейт экен. Билесиз, жооп бербейт экен. Президент мөөнөт бүтүнөйүн. Ушундай закон болобу? Кече Текебаев закон айткан. Ол жерде бирок депутат урдаза, депутат жезе алып барып камаганы мыйзам. Өстөр мыйзам. Күнөөлүү бем ошол жерде. Иштеп эч кандай күнөө жок мындай айтканда. Эми ал мыйзам кичине жана жерлери бар, бирок сразу алмаштырып, оны алмаштырыш керек. 7 чакырышын депутаттар келет. Кечеги элдин олага ишенбейси бүттүн тындарга кууп жүрдү ар жакта. Эми кайра ушулар жазабы мыйзамды. Биринчи шайлоо таза. Мен шайлоончу кандай сөзүн өткүзө бергиле. Биз могу жерде аракетибизди кылабыз. Же элчиң. Несен бүтүрө албайсың могу жерде. Бүт кашасы чыгып атат. Эми могу жерге энелерге аз бул. Токто. Мен ушул эженин озуна чыккан жок. Ушул эжен ушул жерге келип туруп айттык ошо күнү. Бул эже айтты. Мен Кудайга салдым onu dedi. Kudayga saldım, jaspayım dedi. Çıkıp alıp 3 gün surat, ben 3 gün içinde arız yazam deydi. Yine keltekçi endine bana gereği yok dedi oşun dezince. Kudayga saldım oşun dedi. Sana bir çak yük var, alt bir giy olacağına. Ошол келе жаткан президенттик шайлоого болгон өзүнүн салымын кошуу үчүн, өзүнүн жардамын кошуу үчүн ушул жерде энелерибиз
агаларыбыз, досторубуз, карындаштарыбыз метромо метро, районмо район, көчөмө көчө, жамгырга карабай, карга карабай өзүнүн колтоптой иретиндеги иш чараларын өткөрүп аткан болчу. Ал жерде мен өзүм дагы Добрынский метро, бул Добрынский метрону жалпы эле Москва жергесиндеги кыргыз жарандарын бардыгы билет. Ал жерде посольство, консулдук бар. Ал жерде ушул эжеге зомбулук көрсөткөн ал балдардын бардыгын лицосун көрдүм. Ал балдар мага деле атырылган. А мен кеткенден кийин бул эжелерге аябай эле опузалуу мамиле жасап, бул эжеге өзүнүн баягы эркектик намысын жоготуп ийген инсан катары мамиле жасагандыгы бул аябай эле бир маңкырчулук деңгээлиге алып келген деп мен баалайт болчумун. Ошонун катарындагы баягы кыргыз элинде кыз сайкалга Жаңыл мырза ошондой эле улуу инсандарга теңелген бир карындаштарыбыздын бири бир Орозайым карындашыбызга кече жакында бир интернет баатырыбыз өзүнүн көкүрөк кагып чыккан, бир 3 күндүн ичинде сурап берем, кечирим сура деген. Биринчиден ошол агабызга, ошол мекендешибизге, ошол жердешибизге кайрыларым. Биринчиден өзүң туруп элден кечирим сура, журттан кечирим сура. Аял кишинин кечирим суратам деген инсандан мамлекетке болгон кайдыгерсиз мамилеси бул туңгуюк алып баруу үчүн дагы алып бара турган деңгээлде экенин дагы бир түшүнүп жетүүгө бир бизге аз эле убакыт калды. Ошол инсанга дагы бир жолу кайрыларым. Өзүң сыйың менен, намысың менен, эркектик намысың менен жалпы журттан, жалпы аял затынан, өзүңдүн ушул жарык ааламга алып келген энеңден, болочокто боло турган карындашыңдан кечирим сура. Ушул учурдан пайдаланып мен дагы айта кетерим, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз жери, барыңарга белгилүү, барыбызга белгилүү, дагы ушул 2021 жыл 10 январда боло турган бул мамлекеттеги чечүүчү бир күндөрдүн бири болгон парламенттик, то есть президенттик шайлоо болот. Мен жалпыга айтарым, биз азыркы учурда, ушул мүнөттө, ушул саатта кыргыз журту легитимсиз өкмөт, легитимсиз парламент, легитимсиз президенттик убактылуу президенттин милдетин аткаруучу инсандардын катарында жашап атабыз. 28 октябрь 2020 жыл 6-акырылыш парламенттин күнү бүткөн, аяктаган. Алардын ушул күнгө чейинки баскан кадамы, сүйлөгөн сөзү, караган көзү, алган мыйзамы, жазган калеминдеги запастын учундагы жазылган сыягы бардыгы мыйзамсыз. Себеби БШК тарабынан кабыл алынган 20 декабрь күнү мыйзам чегинде ошол Кыргыз Республикасынын кызыл китебине жазылган 20 декабрь күнү парламенттик шайлоо болуш керек эле, аны жокко чыгартырган убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө кайрыларым. Азыркы учурда кыргыз жарандары, кыргыз журту мыйзамсыз өлкөдө легитимсиз парламент, легитимсиз президенттин башкаруу системасында жашап атабыз. Менин жалпы кыскартып айта турган сөзүм, урматтуу мекендештер, урматтуу атуулдар, урматтуу журтташтар. Азыркы убактылуу өкмөт алып чыккан мыйзам бардыгы мыйзамсыз. Мен силерди чакырат болчум, бул мыйзамды колдоп берүүгө, кубаттап берүүгө эмес, макулдуксуз, мыйзамсыз алып келинген мыйзам катары колдоо көрсөтпөөгө чакырамын. Ошонун катарында ушул президенттикке аттанган убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн өкүлү Садыр Нуркожеевке кайрыларым. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожеевич, сизге дагы бир эскертебиз, жалпы кыргыз журту, жалпы кыргыз атуулдардын атынан. Сиз журтту, элди, өлкөнү экиге бөлүп жатасыз. Себебин айтып кетейин, себеби өзүңүз ушу 7 каналда, кандайдыр бир телеканалдарда, ушу 7 канал болуш керек, ошодо интервью берип айтып атасыз. Биз алып чыккан мыйзам бул президенттик башкаруунун эң күчтүү мыйзамы деген мааниде, ошондой таризди алып чыктыңыз. Ошол мыйзамды алып чыкканыңызды айттыңыз дагы, ушул мыйзамга каршы чыккандардын бардыгы журтка, элге, Кыргызстанга душман деп. Анда санаңыз, мен дагы ошол мыйзамга каршы чыгам, анда мен сиз үчүн душманмын. Биринчиден, бул мыйзамдын кабыл алынгандыгы мыйзамсыз. Себеби бизде легитимсиз өкмөт, легитимсиз парламент, легитимсиз президент жок. Качан легитимдүү парламент шайланып келген эл тарабынан колдоого алынган президент келгенде гана
мыйзамдуу, мыйзам жазылат, мыйзам түрүндө гана кабыл алынат. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич, сизге кайрыларым дагы өзүңүздүн колдоочуларыңызга түшүндүрмө иретинде, кыргыз тилинде жана орус тилинде түшүндүрмө берип, өзүңүздүн колдоочуларыңызды бир тартипке келтирип коюңузду мен абдан суранат болчумун. Себеби аял киши, эркек кишинин айырмасына барбаган айрым бир айбандар интернет тармагында өзүңүздүн баягы бир сөзүңүздөн карманган болчумун. Фейк аккаунттар боюнча. Фейк аккаунттардын бардыгы сиздин өзүңүздүн жардамыңыз менен күчкө туруп бутка турган инсандар. Мага жеткен маалыматтар боюнча Бишкектеги канча интернет онлайн клубтар болсо, ошолордун бардыгында сиздин ошол баягы троллдоруңуз, ошол баягы президентке аттанган атуулдарды каралоо максатында, элге, журтка жаман көрсөтүү максатында гана пайдаланып атканыңызды, ошол эле инсандарды сиз курал катары пайдаланып атканыңызды эстен чыгарбаңыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамында жазылган ар бир жаран, ар бир атул өзүнүн жеке укугу менен, жеке мыйзам чегинде гана Кыргыз Республикасында жашоого укуктуу деген. Азыркы силер алып аткан, силер кабыл алган мыйзам бул легитимсиз, мыйзамсыз. Жалпы журтка кайрыларым бул мыйзамды кабыл албоого, колдоо көрсөтпөөгө мен чакырамын. Себеби бизде легитимдүү парламент, легитимдүү президент жок. Качан гана легитимдүү президент келгенде, легитимдүү парламент келгенде гана биз чыныгы Кыргызстандагы жанагы айткандай президенттик шайлоо өткөндөн кийин конституциялык реформа өткөрүүгө биз укуктуубуз. Азыркы болуп жаткан саясий окуялардын бардыгы мыйзамсыз. Рахмат.